Бүгүнкү күндүн маанилүү делеген жаңылыктар менен эфирде күндөмү маалымат программасы студияда Айда Исамиева. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача түрмөгү. Түштүк аймак тургундары суюлтулган газ менен камсыздалат. Ош облусунун энергия эгемендүүлүгүн камсыздоонун радикалдуу жолун өкмөттөгүлөр ойлоп тапты. Ош Иркештам трассасынын болушу олуттуу экономикалык кыйроолорго өтүүдө. Ири цемент заводу жабылуу алдында. Кылмыш кодексин жаңы редакциясы коомчулуктун талкуусунда бир катар беренелердеги өзгөрүүлөр талаш тартыш жаратты. Борбордук мэрия жолдордогу тешиктерди оңдоодо, бирок айдоочулар өзгөрүүлөрдү байкаша элек. Энергетикалык татаалдашуунун жаңы учкуна. Өзбекстан Кыргызстан өкмөтүнө бирдиктүү энергетикалык шакекчиден чыгышы мүмкүндүгүн билдирди. Бул туурасында Вечерний Бишкек интернет порталы бийликтеги жогорку даражалуу булактарына шилтеме кылып билдирет. Белгилей кетчү нерсе, эгер Өзбекстан болбой эле мындай кадамга бара турган болсо, өлкөбүздүн түндүк регионунун бир бөлүгү электр жарыгы жок калат. Анткени менен Өзбекстандын өзүнүн айрым райондорунда да энергетика үзгүлтүккө учурайт. Бирдиктүү энергетикалык шакекчи азырынча Борбор Азия өлкөлөрүн электр менен алмашып турууга мүмкүндүк берет. Бул болсо бүтүндөй чөлкөмдүн энергетикалык коопсуздугун алсыратууда. Вечерний Бишкектин булагынын пикиринде муну менен коңшу өлкө Кыргызстан өкмөтүнүн Наманган каналын буу тууралуу билдирүүсүнө реакция кылып жатышы ыктымал. Түштүк аймакта газ менен камсыз кылуунун программасы иштелип чыкты. Орусия бере турган каржылык жардамдын негизинде регионго суюк газ жеткирилет. Өлкөнү үзгүлтүксүз көгүлтүр отун менен камсыздоого сөз берген Газпром болсо, азырынча компанияга толук кожоюндук кыла элек. Бул арада расмий Бишкек менен Ташкент сүйлөшүүлөрү натыйжасыз уланууда. Айда Яманкулова кененирээк. Өкмөт көгүлтүр отун каатчылыгынан чыгуу жолдорун издеп баштады. Түштүк аймакка суюк газ жеткирүү жараяны колго алынат. Сунуш кече өлкө башчысы тарабынан жаңырган болчу. Бул маселени чечүүгө чейинки оголжо болуп турмакчы. Жана суюк газдарды жеткирүү маселесин сүйлөшүп, ошол маселени чечкен боюнча иш жүргүзүп атабыз. Анан экинчи маселе бул жанакы газ баллондордун баардыгын көбөйтүү маселесин алмаштырганга. Үчүнчүдөн жанакы ошол жака редукторлордо барып, ошолор менен камсыз кылуу маселесин ойлонуп турат. Маалым болгондой, түштүктө 2 айдан бери газ жок. Өзбекстан Кыргыз газдын ээси алмашты деген жүйө менен көгүлтүр отун берүүнү токтоткон. Калкты үзгүлтүксүз тейлөө милдетин алган Газпромго доoma тартуу мүмкүн болбой жатат. Себеби алар активтерин толук өткөрүп ала элек. Документтештирүү жараяны күзгө чейин созулушу мүмкүн экендиги жарыяланды. Атка минерлер калкты сабырдуу болууга чакырууда. Азыр жайкы мезгил, байгыдай үйлөрдү жылыта турган мезгил эмес. Азыр баягы тамак аш бышырганга эле бытовой нерселерге керек газ. Ошон үчүн жанакы суюк газды жыжыны деп коет, ошол газды субсидировать этип жардам берип, элибиз баягы чыдап турса экен деген ойлорду кылып атат. Бул жакшы көрүнүш. Бул деген эл туура түшүнүш керек. Мындан жаман убакта да элдер жашаган. Бул арада сүйлөшүүлөр натыйжасын бере элек. Расмий Ташкент тымпыйып үн катпайт. Коңшулардын бул кылыгы үчүн жооп иретинде суга суу бербей коюу сунушу жаңырууда. Бүгүнкү өкмөт башчысы айткандай, кат жазсам, катыма жооп бербейт, телефон чалсам, телефонума жооп бербейт деген бул өкмөт башчысынын сөзү эмес. Бүгүнкү күндө аксакалдар тоодун башында чыккандарды айтып атат. Айланайын бүгүн өкмөт башчысына кандай адамдар тап келдиңер деп. Ошондуктан биз эгерде барып сүйлөшүү жолдору менен болбой турган болсо, анда биздин өзүбүзгө бүгүнкү күндө керектүү токтогул кез суу сактагычтын сууну жабыш керек. Чоң Наманган каналы ремонтко жабылышы мүмкүн экенин өкмөт ансыз эле кыйткан болчу. Бирок Кыргызстанга келчү айрым суу көздөрүн коңшулар дагы бууп коюшу ыктымал экендиги айтылган. Анын үстүнө суу маселесин козутуу ири жаңжалга жол ачышы ыктымал деп кооптонгондор дагы жок эмес. Өкмөт расмий Ташкентке тирешпей дипломатиялык жол менен сүйлөшүүлөрүн улантаарын билдирүүдө. Конечно же, надо оценивать действия Узбекистана. Албетте, өзбек өкмөтүнүн аракети дипломатиялык чара эмес. Ошого карабастан, Кыргызстан алардын жолуна түшпөйт. Биз адекваттуу аракет кылышыбыз керек. Өчөшө берсек чыр-чырмалыша берет. Биз сүйлөшүүлөрдү улантабыз. Же коңшулар арасындагы достук мамиле жанданышы керек. Же алардан көз каранды кылчу маселенин баарын өз бетибиз менен жоюшубуз абзел. Ал ортодо айрым маалымат каражаттары газ кун үчүн Өзбекстан эмне талап кылып жаткандыгын жарыялады. Маалым болгондой, коңшулар
Сох анклавына коридор ачууну жана жогорку нарындагы ГЭСтердин курулушун токтотууну сураган. Кыргыз бийлиги муну ормон опуза катары кабыл алып, макул болбой тургандыгын билдирген. Айдай Аманкулова, Урмат Маметалиев, 5 канал. Ал ортодо Оштун эли газы жок жашоого күнөө баштады. Электрге үмүт арткан тургундарга жарыкта жарытылуу берилбейт. Эми алар очокко отун терип куураган бактарды кыркуу менен алек. Учурда аймакта 60 миңдей абонент 2 айдан бери көгүлтүр отунсуз олтурат. Көгүлтүр отун көйгөйү саясий маселеге айланганын аңдаган түштүк аймак тургундары кантип күн кечирүүдө? Динара Касымова айтып берет. Оштогу көп кабаттуу үйдүн короосу. Бир караган кишиге айылдагы үйлөрдүн биринде эле көрүнөт. Кабат үйдүн жашоочулары эртелиге ушинтип сыртта тамак жасоого өтүшкөн. 30-40 батирге бир очок. Газ токтогондон бери светта маал менен өчүп, эшикке казан асып, кезектешип тамак жасоого аргасыз болушууда. Мына бир эмес 2 плитам күйдү, чайнектерим ээрип атат, телевизорум күйдү, холодильнигим күйүп атат. Ушу жашоо ушундай. Кышта кандай кылабыз билбейм. Ушинтип күн кечирип атабыз. Бийликтегилер эмнени ойлоп атат, аны биз билбейбиз. Шаар ичинен отунда табуу оңой эмес. Айланадагы дарактардын куураган чырбыктарын терип, жагып бүтүштү. Топтогон отундары түгөнгөндө жашоочулар акча чогултуп базардан сатып алууга өтүшкөн. Газга шылтап отундун да баасы көтөрүлдү. Отун кымбаттап кетти карындашым, 3 эсеге чайып. Мурун 1,5 болсо азыр 5 миң деп турушат. Айласы жок, чогулуп барып алып атат да. Алып атабыз. Эмне кыласың? Балдарды багыш керек. Менде 5 бала бар. 3 мал тамак кылам деген кел. Азыр очутка келдим, мага бергиле бүткөндөн кийин. Бала бакчалар деле абалга көнүп, балдарга эшикте тамак даярдап беришүүдө. Бүгүн жакшы свет өчпөй, электр мешки жасап жатышат. Бирок жарыкка ишенич деле жок дейт ашпозчулар. Азыркы жайдын ысыгында эшиктеги очокко тамак жасоого болот. Ал эми кышта бул көйгөй кандай чечилет түшүнүксүз. Очокто тамак кылабыз. Кыйынчылык болот. Балдар бардыгына тамак жасаш. Биринчи, экинчи жасайбыз. Завтрак кылабыз ошо өчкөндө, чай дамдайбыз. Ошо отун жок кыйналып, неме кылабыз, эптеп жагып. Газ болгондо жакшы эле, азыр газ жок кыйналып атабыз. Бала бакчаларды отун менен камсыз кылууда жергиликтүү бийлик кол кабыш кылууда. Көчө боюндагы дарактын бутактарын кыркып, аралап жеткирип беришкен. Кыйналып аттык эле, андан кийин мэриядан бир машина отун түшүргөн. Алдагы жагын чырпыктар экен, аларды кургатып, аракет кылып, балдардын тамагын үзгүлтүккө учуратпай берип атабыз. Себеби бала айрыкча балдар бакчасында тамак менен, жашоосу тамак менен да. Ошон үчүн өтө эле кыйынчылык болуп атат эми. Жакшылык болсун, Оштун эли сабырдуу болуп чыдап туралычы. Газ боюнча абал шаар тургундарына түшүнүктүү. Азыр эми бул чарбалык маселе эмес, саясий маселеге айланып кетти. Шаардык газ чарба башкармалыгынын көйгөйдү чечүүгө чама чаркы жетпейт. Бир гана жооп бар, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген. Бирок майнапсыз. Анан көгүлтүр от качан чечилери белгисиз. Эгер Өзбекстан газ бербесе, Бишкектен Ошко түтүк тартылып келинерин убада кылышууда. Ушул менен токтоп калбастан азыр Кыргыз газда аракет кылып атат. Эртеңки күндө ушу Ош шаарын түштүктөн элин кыштан чыгарганга аракеттер кылып атышат. Бул биринчи маселе түндүктөн түштүккө газ түтүкчөсү тартабыз деген маселе турат бул жерде. Ага чейин суюлтулган газды алып келип таратып турсак деген сөз болуп атат. 2 айдан бери көгүлтүр отсуз калган шаардыктардын көйгөйү качан чечилери белгисиз. Эгерде газ маселесин бийлик жакын арада чечип бербесе, түштүк эли жыгач отун эле эмес, тезектерип кышка камылга көрө баштайт. Кышта жарыгы, газы жок калгандан көрө тезек менен тиричилик кылуу эптүү болчудай дешет кала тургундары. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5 канал. Ява аралынын чыгыш тарабындагы Индонезия кыштагынын тургундары акыр чекер таштандылардын кызыктуу колдонуусун ойлоп табышты. Эскирип жаткан калдыктардан чыккан метанды алар отун катары колдоно башташкан. Чогулган калдыктардан чыккан метан органикалык заттардын бөлүнүшүнүн азыгы жана глобалдык ысыктын башкы себеби. Ошол таштанды жеринде эле метанды башка көгүлтүр оттон бөлөт. Бул табылганы мындан да өнүктүрүү пландалууда. Кийинки кадам системанын күчүн жогорулатып, анын жардамы менен электр энергия чыгарып, таштанды майданын абасын тазалоо.
Ош Иркеш-Там трассасын жабылышынан Кыргызстан түштүгүн цемент менен камсыздаган завод жабылуу алдында. Бул трассана түштүк Кыргыз цемент заводу ишканасы менеджери Кубаныч Сарыбаев билдирди. Анын айтымында заводто цементти өндүрүүгө негизги сырьё көмүр Алай кенинен алынат. Заводдун камылгасы 2 жума иштегенге эле жетет. Ал ортодо Ош облусунун Алай районундагы нааразылык акциясынан улам чогулбай калган бажы төлөмдөрүнүн суммасы 92 миллион сомго жетти. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына ылайык Ош Иркеш-Там автотрассасында 172 жүк ташуучу унаа токтоп турат. Учурда Кытай тараптан товар ташыган унаалардын саны кыскарууда. Ишкерлер мүмкүн болгон чыгашуулардан кооптонушуп, бул багытта жүрбөй калышты. Бажы кызматынын божомолунда эгер трасса июнь соңуна чейин ачылбаса, анда бюджетке 200 миллион сом түшпөй калат. Ошондой эле Кытайдын элчилиги Кыргызстан бийлигине бул көйгөйдү чечип берүү өтүнүчү менен кайрылган. Эске салсак, трасса 21 күндөн бери жабык. Коррупцияга шектелген депутат Келдибековдун тарапкерлери аны бошотуп жана толук актоону талап кылышууда. Жаңы кылмыш кодекси киргизилгени турат. Анда мал урдоо беренеси алынып салынат. Аны менен бирге жашы жетелек балдар сот жообуна тартыла баштайт. Жаңы кылмыш кодексинин долбоору бүгүн эксперттер тарабынан талкууга алынып, сунуштар киргизилди. Эксперттик кеңеш менен Самат Качкановдун материалы. Кыргызстандын кылмыш жаза кодекси Совет доорундагы кодекстин негизинде түзүлгөн. Бирок көп кошумча алымчалар болуп отуруп, башка мыйзам актыларына дал келбеген жерлери көбөйүп кеткен. Мындан улам 1 жыл мурун эксперттик топ түзүлүп, ал мүчүлүштүктөрдү жоюунун үстүндө иш алып барды. Жыйынтыгында кылмыш кодекстин жаңы долбоору иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы демократиялык процесстер адам укуктарын алдыга коюп, кылмыш жаза багытындагы мыйзамдардын кайра каралып чыгышын талап кылууда. Эксперттик топ аталган кодекске өзгөртүү жана толуктоолорду киргизип, системдештирүү аракетинде 1 жылда иштеди. Эксперттик топ сунуштап жаткан кодекстин жаңы долбоору кеңири талкууга коюлуп, катышуучуларда суроолор көп. Көптөгөн беренелер кошулуп, айрымдары тескерисинче жок болуп кеткен. Мисалга азыркы мыйзамда мал урдоо деген берене таптакыр алынып салынган. Ал эми жашы жете элек өспүрүмдөр кылмышка барышса, мурдагыдай ата энеси жоопко тартылбаары айтылат. Ар бир адам кылган кылыгына керт башы менен жооп берет деген принциптин негизинде. Меня тоже немножко смущает в главе 5 статья 31. Мен адвокат катары дагы бир пунктка түшүнбөй атам. Мисалы, бул жердеги 33-чү беренеде күнөөлүү психикалык жактан жабыркаган деп жазылып турат. Аны ким аныктайт? Ар бир иш боюнча эле күнөөнүн формасын аныктай беребизби? Тергөөчү текшереби же психикалык жактан текшерип туруу үчүн атайын адистердин штаты түзүлөбү? Кылмыш жаза кодексинин жаңы долбоорун талкуулоого мамлекеттик орган өкүлдөрүнөн сырткары эл аралык уюмдардан жана чет элдик юристтер да чакыртылган. Аларда азыркы иштеп жаткан мыйзам актылары менен кодекстин жаңы редакциясын анализдеп өз бааларын беришти. К этим вопросам подошел более широко, ведь... Мен бул суроолорду кеңири карайт элем. Анткени 3 кодекс бир каралып жатат. Кылмыш кодекси, кылмыш жаза кодекси жана процессуалдык кодекс. Биздин өлкөлөр эгемендүү болгондон бери 20 жылдан ашты. Тажрыйбалар ар башка. Биз дагы Казакстанда ушул баскычтан өткөн. Мисалы, азыр жеңил кылмыштар башка мыйзамга кетип атат. Бул тажрыйбадан алынып жасалууда. Андыктан атайылап жасалбаган жеңил кылмыштар башка мыйзам менен тескелип, кылмыш кодексинен чыгарылып, өзүнчө кодекс катары таанылат. Мунун баары мыйзамдарды системдештирүү үчүн жасалып жаткандыгы айтылып. Чындыгында биздин кылмыш кодексиндеги жок көп өзгөрүүлөр, толуктоолор бар. Бул жаңы нормалардын киргизилиши туурабы же туура эмес деп айтуу эрте. Ошентсе дагы талкуулап, бардыгы изилденип чыккан соң гана бекитилет. Анткени мурда бизде юриспруденция кезикпеген новеллалар бар. Эксперттик топ жаңы редакцияны талкуулап, мүчүлүштүктөрүн жойгон соң парламенттин кароосуна жөнөтөт. Долбоор ээлери депутаттардын талкуусуна ушул жылдын акырына чейин коюуну пландаштырышууда. Эгер жогорку кеңеш жаңы редакцияны жактырса, кийинки жылы азыркы кылмыш жаза кодекси жокко чыгарылат. Самат Качканов, Коночбек Мамытов, 5-канал. Бакиевтердин үй бүлөсүнүн мурунку финансы кеңешчиси 6 миллион доллар суммасындагы көз боечулук үчүн 5 жылга эркиден ажыратылды. Бул туурасында Bloomberg агенттиги билдирет. Өкүмдү Нью-Йоркто Бруклин районунун федералдык соту чыгарды. Гуревич 2012 жылы Facebooktун акцияларын сатып алуудагы махинацияларга күнөөлүү деп табылды. Прокуратура билдирүүсү боюнча Гуревич АКШда чет элдик акцияларга инвестиция салууда кутумчулукка барганын мойнуна алды.
Улуттук банк өлкөнүн финансылык секторунун маанилүү бөлүгү. Андан көп учурда акча насыялык саясаты жана туруктуу экономикалык өсүш, жарандардын жашоо деңгээлинин жогорулашы көз каранды. Бул туурасында президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алуу учурунда белгиледи. Улуттук банктын төрагасы мамлекет башчысына финансылык жөнгө салуу иш-аракетинин негизги багыттары боюнча маалымат берип, инфляцияны азайтуу, банк жана төлөм системаларынын туруктуулугу менен коопсуздугун камсыздоо, улуттук валютанын туруктуу курсун кармап туруу боюнча көрүлүп жаткан чараларды белгиледи. Жолугушууда ошондой эле 2017 жылга чейинки өлкөнүн туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына каралган финансылык секторду өнүктүрүү, тагыраак айтканда узак мөөнөттүү акча долбоорун түзүү, банк системасын өркүндөтүү, кечи каржылоо боюнча чаралар каралды. Премьер-министр Жомарт Отурбаев күн мурун соцфонд жана мам каттоо кызматына болгон рейдинин жыйынтыгы боюнча кеңешме өткөрдү. Жарандарды тейлөө шарттары канааттандырарлык эмес деп белгиледи премьер. Мекемелер тар, кезектер узун, унаа токтотуучу аянттар жок, ортомчулук көрсөткөн маклелер толтура. Кызмат көрсөтүүнү монополдоштуруу бул мен көргөндүн бардыгы эмес, деди Жомарт Отурбаев. Кеңешме соңунда премьер-министр тапшырмаларды берип, алардын аткарылышын жеке өзү көзөмөлгө аларын белгиледи. Тапшырма аткара албагандар иштен кетерин да эске салды. Безналичный, азыр электронный терминалдар бар. Жалаң эле ошол төлөмдүү услугаларды жалаң эле электрондук терминал менен өткөрүш керек. РСК банк азыркы деңгээлде ишти уланта берсе, биз жетекчилер жумуштан кетиребиз. 5 касса турат, 5 касса. Эч кимди киргизбейт. Жалаң эле эки оператор отурушат, толтура очередь. Бул эмне деген иш? Эмне үчүн ГРС ошол көбүрөөк банктарды киргизбейсиңер ошол жака? Өзгөчөлөнгөн пенсияларга байланыштуу өзгөртүүлөр киргизилет. Мындай демилге социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Эльвира Сариева тарабынан көтөрүлдү. Ага ылайык персоналдык пенсияларды алып жаткандардын тизмеги кайрадан такталып, айрымдары мындай артыкчылыктан ажыратылат. Ошондой эле аталган төлөмдөгү коэффициенттер дагы өзгөртүлөт. Бул кадамдарды өкмөт мүчөлөрү каражатты үнөмдөө үчүн кабыл алууда. Бирок ошол эле кезде андан чогулган каражаттар кайсы багыттарга жумшалары такталбай келет. Белгилей кетсек, учурда персоналдык пенсиялардын көлөмү 10 000 сомдон 100 000 сомго чейин. Бактыгүл Сталбек кызы теманы улантат. Асанбек Мамрубаев өзүнүн 71 курагында арбын жетишкендиктерге жетти. 15 жыл укук органында иштегенден кийин алдыдагы 25 жылын өндүрүш тармагына арнаган. Өнөр жай министрлигинде чечүүчү кызматтардан тышкары жаңы түптөлө баштаган чакан өнөр жай бирикмелерин бутуна тургузууга көмөктөшкөн. Ошондой эле спорт чөйрөсүнө дагы көңүл бөлүп, 98-жылдары Динамо командасына мүчө болуп, волейбол оюну боюнча Бишкек шаарынын чемпиондугун жеңип алган. Мындан улам Асанбек Мамрубаевка өлкө башчынын чечими менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген коомдук ишмери жана спорттун чебери наамдары ыйгарылган. Алып жаткан пенсиясы дагы башкалардыкынан айырмаланат. 30% кошулат бөлөк пенсиялерге караганда. Эми ошо азыркы биздин турмуштун деңгээлин, өкмөттүн акыбалынын деңгээлине карата эле деп айтсам болот. Ашып кеткенде эле пенсия жок. Эми начар болбойт деп айтканга болбойт. Анткени бөлөк пенсиялерге караганда бизде 30% көбүрөөк. Өлкө боюнча мындай персоналдык пенсияларды алгандардын саны 2690. Алардын ар бирине жасаган эмгектерине жана каралган пенсиясына карата персоналдык төлөмдүн көлөмү эсептелип чыккан. Казнадан бул үчүн жылына 300 миллион сом сарпталууда. Кыргыз Республикасына өзгөчө эмгек сиңирген адамдар баягы чарбалык иштерде, мамлекеттик иштерде өзгөчө эмгеги белгиленип, өзгөчө баягы ардак наамдары бар, өкмөттүк наградалар, сыйлыктары бар адамдарга бериленет. Өкмөт жакында өзгөчөлөнгөн ардагерлерге төлөнүп жаткан пенсиялардан каражат үнөмдөөгө белсенүүдө. Вице-премьер-министр Эльвира Сариева персоналдык пенсияга төлөнүүчү 120% каражатты 60%га кыскартууну сунуштоодо. Ошондой эле эмгек сиңирген ишмерлер арасында колунда барларына персоналдык пенсиянын төлөнүүсү буулат. Иш жүзүндө бул иш-чаралар ишке ашыруу абдан оңой. Бирок келечекте орду толгуз алакаларды берүүсү толук мүмкүн. Одна из претензий от всего бизнес-сообщества. Өзгөртүүлөр
Өкмөттөр аркылуу персоналдык пенсия алууга татыктуулар арасында коррупцияны жаратат десек болот. Анткени социалдык абалы мыкты, бирок көбүрөөк пенсия алууну каалагандар муну чече турган комиссия мүчөлөрүнө пара беришип, тиешелүү тизмекке туруп алышат. Ошондой эле мында тууганчылык көрүнүштөр дагы колдонулат. Мындан тышкары өзгөртүүлөр эмгеги сиңирген ишмерлердин укугун чектеп жатпайбы? Анткени кылган эмгегине баа беребиз. Бирок турмуш шарты жакшы экен, ошондуктан өзгөчөлөнгөн пенсия бере албайбыз деп кантип айтылсын. Маселеде дагы түшүнүксүз жагдай Кыргыз Республикасынын СССРнин 12-чи чакырылышындагы жогорку кеңештин депутаттарын жана 60-чы жылдардан кийин тылда иштегендерди персоналдык пенсиядан ажыратуу. Чоң тизмектен эмне себептен дал ушулар тандалды бүдөмөк. Ал эми жаштар үчүн мындай кадамдар мекенчилдик сезимдерге ишеничтеринин жоголуусуна алып келет дешет эксперттер. Бактыгүл Сталбек кызы, Иван Чижиков, 5-канал. Ордо каланын жамаачы жолдорун оңдоо быйыл жылдагыдан кеч башталды. Мэрия баш каланын жолдорундагы жыртыктарды бүтөө иштеринин кеч башталганын себебин түшүндүрөт. Анткени менен сапатына кепилдик бериш кыйын. Бишкектин ички жолдорундагы тешиги көбөйгөн жол азабы туурасында Айгерим Жанкулов айтып берет. Жылда улам ойлогон жерин бүтөй берип, тамтыгы калбаган шаардын борбордук бөлүгүндөгү көчөлөр. Бул дагы жам алгандан кийинкиси. Мындай жолдор шаарда жүздөп саналат. Бишкектин асфальт төшөлгөн 700 чакырым жолдун 600-ü капиталдык коңдоодон өтүшү керек. Быйыл болсо 60-ка жакын ремонтко муктаж. Бирок жолдорду жамоо иштери бул жыл акырындык менен жүрүп баштагандыктан азырынча бир нечеси гана оңдолмуш этти. 2-3 айдын ичинде толугу менен бүткөрүлөрү айтылат. Азыркы күндө 12 эсе бүттү. Бұл ямаш ремонт боюнча. Биринчиден быйыл ушул тендерди өткөрүүнү биздин башкармалыкка берип, ошол үчүн биз кичине кечирээк өтүп атат. Тендер где-то бир ай кеч өткөрдүк. Мурун тендерди башка управление өткөрчү, мэриянын. Ал жумушту азыр биз аткарып атабыз. Ошон үчүн ошол тендердин кеч өтүшүнө байланыштуу биз кеч баштап калдык. Өз мөөнөтү эбак эле бүтүп 90% жарактан чыккан борбор каланын жолдоруна жалпысан 30 миллион сом бөлүнгөн. Мунун 18 миллиону дал ушул ар кайсы жери тешилген жолдорду оңдоого жумшалат. Анткени менен мындай көчөлөр канча мөөнөт кызмат кылып берет айтыш кыйын. Убактылуу гана оңдолуп аткан соң. Эми бул ямаштын ремонт өзү жыл сайын жасалуучу жумушта. Быйыл жамап жасасак, эмди жылы кайра чуңкурлар чыгат. Негизи шаардын жолунун баары шаарга тиешелүү. Бизде толтура көчө бар, жасала турган. Анын баарына каражат жетпейт. Жада алса ушул чуңкурларды жамап жасаганга да акчабыз жетпейт экен да. Ошон үчүн биз ушул белгилеген каражаттын алып калганда гана 60 көчөгө жетип атат. Учурда өткөн жылы курулушу башталып, бирок аягына чыкпай калган 4 көчөдө жумушланууда. Бул жолдорду каржылоо былтыр Түрк нациясынын эсебинен жүргүзүлгөн. Горький көчөсүнүн уландысы, Курманжан Даткан мурунку Алмата, Ауызов көчөлөрүнүн курулушу аяктайын деп калды. Ошондой эле Гагарин көчөсү, Чапаев жана Тынчтык проспектисинен тарта Тимур Фрунзе көчөлөрүндө дагы курулуш иштери уланууда. Мындан сырткары быйыл калаада бир эле жол капиталдык оңдоодон өтөт. Ал Токтогул көчөсү. Шаарды кеңештин эсебинен бөлүнгөн акча 162 миллион каралган. Учурда тендер өткөрүү пландалууда. Анткени менен ремонт жасалган жолдорго ичи чыкпагандар жок эмес. Айрыкча жолдун азабын көбүрөөк сезишкен айдоочулар азырынча өзгөрүүлөрдү байкашы элек. По городу тоже я байкаган деле жокмун. Андай ремонт жүргүзүлүп жатканын, чуңкурлар бүтөлгөнү билинбейт го. Баягыдай эле бойдон. Начар жолдор. Жаңыр бүттілі яма. Ходовой жасайды. 2-3 айтылы. Ходовой кессе бүтті да 6.000-7.000 ақша кетеді. Жолдар қанаттандырбайды. Ең сөзін қысқасы жолдар қанаттандырбайды. Жасап атады. Жоқ деген жоқ біз. Жасап атады. Бірақ толық қанаттандыра албайды да. Анткени менен шаар бийлиги сапаты жогорку деңгээлге жооп бербей жаткан жол жумуштарын каражаттын аздыгы менен байланыштырышат. Адистер болсо жолдорду оңдоого, айрыкча тешиктерди бүтөөдө канча каражат көмүлүп жатканын эсептөө кыйын экендигин айтып келишет. Айгерим Жанкулов кызы, Ярослав Калиновский, 5-канал. Бишкек шаарында сууга түшүү сезону 25 июнга чейин ачылышы күтүлүүдө. Анткени менен аптаптын ысыгына чыдабаган шаардыктар кала четиндеги көлмөлөргө, бассейндерге барышууда. Алардын санитардык жана коопсуздук маселеси каралганбы жана кайсыл жактарга барып сергип келүүгө болот? Нурсулу Нургамилова айтып берет.
Аба ырайынын кескин көтөрүлүшүнөн күндүн ысыгына чыдай албаган шаар тургундары кала четиндеги көлмөлөргө, бассейндерге келип өздөрүн алаксатууда. Шаар четиндеги көлмөлөрдүн бири иш күнү экендигине карабай сууга түшкөнү келгендердин саны көп. Аптаптын ысыгына чыдабай сууга түшүп сергип алууну каалагандардын көпчүлүгүн Каражыгач Сейил багындагы Комсомол жана Пионер көлмөлөрүнөн кездештирүүгө болот. Бул көлмөгө шаардыктардын дээрлик жарымынан көбү келет. Сууга түшүүнүн расмий ачылышы баштала элек жатып эле жаш балдар толуп алган. Тегерек четтеги акыр чикирлерге, көлмөнүн үстүндөгү калкып жаткан бөтөлүклөргө маани да беришпейт. С этого года было принято решение. Быйылкы жылдан тарта сууга түшүүнүн расмий ачылышын Каражыгач Сейил багында эмес, ар бир райондун алдында өткөрүү чечими кабыл алынып, учурда даярдыктар жүрүп жатат. 25-ине чейин расмий ачылышын өткөрөбүз. Кээ бир райондордо кичинекей, кээ бирлеринде болсо чоң көлмөлөр бар. Сууга түшүү мезгилин утурлай калаадагы көлмөлөрдүн баардыгы суу менен толтурула баштайт. Бишкек шаардык санитардык эпидемиялык станциясы тарабынан болсо, шаардагы баардык бассейндердин сууларынын сапаты көзөмөлгө алынып, канчалык деңгээлде талапка жооп бербеси текшерилип турат. Каладагы бассейндерди анын ичинде жеке менчиктерди эске алганда баардыгы болуп 18 учурда алардын 10-у текшерүүдөн өттү. С нашей стороны выданы санитарные предписания на имя руководителя. Биз тараптан жеке менчик бассейндердин кожоюндарына атайын санитарды көзөмөл жүргүзүү боюнча көргөзмө берилген. Азырынча суунун үлгүсү 10 жеке бассейнде текшерилип бүтүп калды. Баардыгы санитардык жана гигиеналык нормага жооп берет. Дагы 8 бассейн калды. Аларды бир жуманын ичинде текшерип бүтүп калабыз. Каладагы жалгыз мамлекеттик Дельфин бассейни болсо 3 жылдан бери ишке киргизиле элек. Ремонт иштери бүтпөй каражаттын тартыштыгынан улам. Андыктан калалыктар жеке менчик бассейндерге барууну эп көрүшөт. Капчыгыңызга жараша баалары да ар түрдүүчө. Взрослые это 500 сомов разовое посещение на 3 часа. Чоңдорго 3 саатына 500 сом, балдарга болсо 370 сом. Эгерде 3 сааттан өтүп кете турган болсо, ар бир саатка 100 сомдон кошулат. Ар бир адамга бул өтө деле жогору баалар эмес. Бассейндин тегерек четинде куткаруучулар турушат. Кокустуктун алдын алуу максатында сууга түшкөндөргө эрежелерди айтып да турушат. Жеке менчик бассейндерден сырткарыда калаада бир топ орто билим берүү жайларынын базасында сууга түшүүчү жайлар бар. Баалары анчалык деле жогору эмес. Бирок суунун бериле электигине байланыштуу көпчүлүгү бош бойдон турат. Санитардык текшерүүдөн өткөрүлгөн соң 20-сынан тарта иштей башташат. Нурсулуу Нуркамилова, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмү өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда ауа райы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.